Ош Арабан жолунда жаңы төшөлгөн асфальт кайрадан алынууда. Себеби Ош шаарынын Көкүмбей көчөсүндө жаңы төшөлгөн асфальт алынып, кайра жаңысы төшөлөт. Бул тууралуу медиадан билдиришти. Маалыматка ылайык буга жолдун алдынан суу чыгып, саз пайда болгону себеп болгон. Жолду бойлой аккан каналдан суунун деңгээли көтөрүлүп, жолго тийип кеткен. Мурда текшерилгенде суунун деңгээли төмөн болгон. Бирок мөңгү ээрип суу көтөрүлгөндө абал өзгөрдү. Натыйжада асфальттын сапатына доо кетип, адистер текшергенден кийин аны кайра басуу чечими кабыл алынды дейишти медиадан. Ошондой эле муниципалитет тендерди утуп алган компания өз эсебинен жолду кайра жасап чыгаарын кошумчалады. Бул жердеги басылган асфальттын биринчи катмарын алып кайрадан басуу иштери жүргүзүлүп жатат. Бул жерде көптөгөн суроолор болуп атат. Ошон үчүн мен сиздерге түз эфир аркылуу чыгып түшүндүрмө берип коеюн дедим. Бул жерде асфальттын алынган себеби биринчи катмар басылгандан кийин адистер тарабынан текшерилип, сапаты жакшы эмес, анткени астында нымдуулук бар. Ошон үчүн тез бузулуп кетүү ыктымалдуулугу күчтөгөндүктөн асфальт сырылып, кайрадан басуу алдында турат. Буга эмне негиз болду? Негизин мен сиздерге чечмеленишин азыр жеринен түшүндүрүп берем. Жолго жакын жерден дренаж канал өткөн. 30га жакын дренаждан суулар келип, бир канал болуп агат да. Билесиздер, Уна базардын жанындагы бул канал. Мына бул жактан бир дренаждан келип атат. Базардын тегерегиндеги дренаждар, мондай кошумча ар жактан келген 30 дренаж эч качан мына акыркы 20-30 жылда дээрлик тазаланбаптыр. Тазаланбай бүт көзү толуп, өзүнүн нугу менен ар кандай жол табып агып кетип турган. Ошонун натыйжасында жолго суу тебип, бул жактагы оңдоп түзөө иштеринде тоскоолдук жаратылган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 2277. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ысык көлдө жаш кызды күч колдонуп алып кетип бара жаткан 2 адам кармалды. Бул тууралуу Ысык көл облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсүнөн кабарлашты. Маалыматка караганда бүгүн саат 10:40 чамасында Ысык көл райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө Ысык көл районунун Семеновка айылынан белгисиз балдар Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унага бир кызды күч колдонуп салып кетти деген билдирүү түшкөн. Ал унаны табуу максатында облус боюнча ыкчам издөө иштери жүргүзүлө баштаган. Түп райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсүнүн кызматкерлери жайкы туристтик мезгилге карата кошумча күч катары жардамга келген. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсүнүн кызматкерлери менен биргеликте Mercedes-Benz 211 үлгүсүндөгү унаанын Түп районунан кармашты. Аны Ак Суу районунун 1999-жылы туулган тургуну айдап бара жаткан. Ал Түп районунун 1998-жылы туулган тургуну жигит менен бирге кызды күч колдонуп салып келе жаткан жеринен токтотулду. Териштирүү жүргүзүүчүн кармалган балдар күч колдонуп салып келе жаткан кыз менен бирге Түп райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Бишкекте кичинекей кызды подвалга алып кетти делген киши тууралуу маалымат текшерилет. Милиция чоочун эркек 6 жаштагы кызды көп кабаттуу үйдүн жер төлөсүндө кармаган деген маалыматты текшерип жатат. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, баланын атасы арыз менен кайрылган. Анын айтымында белгисиз адам 10-июнь күнү кеминде Куйруучу көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдүн жер төлөсүндө 2019-жылы туулган жашы жетелек кызы менен болгон. Бул факт катталып, тергөө иштери башталды. Шектүүнүн өздүгүн
себебин аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Катталган учурдан тартып сотко чейинки өндүрүштүн материалдары Ички иштер башкармалыгы, Ички иштер министрлиги жана прокуратуранын жетекчилиги тарабынан өзгөчө көзөмөлгө алынды. Экспертизалар дайындалып, психологдор жана балдарды коргоо органдарынын кызматкерлери иштеп жатат. Текшерүүнүн жыйынтыгы жана экспертизанын корутундусу боюнча күнөөлүү адамдарга акыркы юридикалык баа берилет деп айтылат маалыматта. Хамза Москвадан дарыланып 3-6 айдан кийин Дубайдан укол алат. Сма оорусу менен күрөшүп жаткан кичинекей Хамза Дубай шаарынан Золген сма уколун ала алган жок. Ал Москва шаарында дарылануусун улантууга жөнөтүлдү. Бул тууралуу бүгүн 16-июнда Супер KG порталына анын атасы Руслан Рахманов билдирди. Маалыматка ылайык анализдерди тапшырганда баланын антителосу жогору чыгып калган, буга байланыштуу укол сайылган эмес. Золген сма уколун алуу үчүн антителону нормага келтирүү керек. Ал 3 же 6 айда алмашып турат. Дубайда жашоо кымбаттыгына байланыштуу Москвадан реабилитация өтүп, антитело түшкөн соң кайрадан Дубайга барып, уколду алабыз дейди атасы. Эске салсак, кыргыз эли Хамза, Аслан, Байхан аттуу балдарга 170 миллион сомдон акча топтогон. Учурда Аслан уколун алган, ал эми Байхандын дагы антителосу жогору чыккан. Ал дагы Москвадан реабилитация өтүп, кайра Дубайдан Золген сма уколун алат. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз бүгүн Дубайдан Москвага учуп баратабыз. Учуп баратканыбыз себеби бизде 3 айдан 6 айга чейин күтүү убакыт керек болуп жатат. Азыр ошол 3 айда 6 айга чейин Москва шаарында убактылуу реабилитацион центрлерде Москва шаарында болуп турабыз. Сиздерден дагы бир жолу суранып кетем, биздин балдарыбызга дуа кылып туруңуздар. Биз дагы иншалла ошол уколун алып, Хамза балабызга, балдарыбызга, Аслан, Байхан бардык балдарыбызга шифа таап кетейик. Сиздерден суранып кетем, көп дуа кылып туруңуздар, намаздарыңыздарда. Алла разы болсун баарыңыздарга. Жайыл районунда Унайда бара жаткан аял 6 жаштагы кызды сүзүп кетип, ал реанимацияда каза болду. Жайыл районунда жол кырсыгы катталып, жаш баланы сүзүп кеткен айдоочу кармалды. 2025 жылдын 13 июн күнү болжол менен саат 21:30 чамасында Жайыл райондук Ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө Акбаш ата айылындагы Кочкач ата көчөсүндө жол кырсыгы болгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Алдын ала алынган маалыматтарга ылайык 1994-жылы туулган жаран Lexus RX 300 үлгүсүндөгү унаны башкарып бара жатып, 2019-жылы туулган кызды сүзүп кеткен. Окуядан жабыркаган бала дароо реанимация бөлүмүнө жеткирилген, бирок алган жаракаттарынан эсине келбей каза болгон. Аталган факт Жайыл ретте катталып, сотко чейинки териштирүү иштери башталган. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу дароо жөнөтүлгөн. 2025 жылдын 14 июнунда бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын автоматтуу транспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу боюнча кылмыш иши козголду. Тергөө иштеринин алкагында унанын айдоочусу 1994-жылы туулган Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодекстин 96-беренесине ылайык жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кылмыш ишинин алкагында бардык зарыл болгон экспертизалар дайындалып, тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Азыркы учурда жабыркагандардын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн көрсөтмөлөрү алынууда. Айдоочунун айдоочулук күбөлүгүнүн бар жогу, унанын техникалык абалы, тиешелүү документтер текшерилүүдө. Бул иш боюнча тергөө иштери Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин, Чүй облустунун Ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчилигинин көзөмөлүндө тергөө улантылууда. Чүй облустук Ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы.